Ruhesh TV kanalının görүүчүлөрү, biz bugün кезектеги жараяныбызды баштап отурабыз. Белгилүү чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрүнүн бири режиссер, кино режиссер Төлөм Шокеев атындагы Улуттук Кыргыз фильм кино студиясынын директору Акжол Бекболотовдун ошол сапат билим берүү борборунун негиздөөчүлөрүнүн бири Орхон Инандынын жоголуп кетиши боюнча жана аталган окуу жайдын коомдогу ролу боюнча өз позициясын тыңдайлы. Биринчиден ошо акыркы жылдары, акыркы жыл эме, быйылкы жылды эле алып караганда эл аралык билим берүү олимпиадалары же болбосо бизде ОРТ тесттери болот эмеспи, 11 классты бүткөндөрдүн, бүтүрүүчүлөрдүн, тиги жогорку окуу жайларында. Эң алдыңкы орундарды ошо сапат билим берүү мектебинин окуучулары же болбосо бүтүрүүчүлөрү алып келет. Бул биз үчүн, кыргыз коомчулугу үчүн кадыресе эле нерседей көрүнүп калган. Таң калбайбыз. Себеби дегенде жылдардан бери ошол нерсеге бизди көндүргөн. Мындайча айтканда, ушу жылга чейин сапат билим берүү мектеби өзүнүн жакшы гана билимдүү жагын гана көрсөтө алган. Ооба, кээ бир окурмандар айтышы мүмкүн, алар баягы 6 классында эң мыктыларды экзамен тапшыртып, анан чогултуп алып алат депчи. Бирок ошо мыктыларды да мыкты кылып тарбиялоо жана мыкты билим берүү, анан мыкты шартта өстүрүү, бул дагы аябагандай чоң эмгекти талап кылат, чоң менеджерликти талап кылат азыркы учурда. Ошол себептен мен айтар элем, бул сапат билим берүү мектеби Кыргызстан үчүн аябагандай эле жакшы билим жагынан салым кошту. Мен өзүм баягы Кыргыз Түрк Манас университетин бүтүргөндүктөн, ал жерде дагы ошо Түркиянын системасы дагы аралашкан. Ал жерде дагы мыкты билим берүү системасы отурукташкан. Эң негизгиси баягы мактанып кетебиз го, коррупциянын жоктугу ал университетте. Анан ошо университетке дагы ошо сапат билим берүү мектебинин бүтүрүүчүлөрү менен дагы чогуу жашадым, жатаканада. Группада чогуу окудук, же болбосо курстарда. Таң калтырганы, каалайбызбы, каалабайбызбы, жөнөкөй мектептин кызыл аттестаты менен бүткөн бала болобу, же болбосо мектеп гимназиялардан бүтүп келген бала болобу, алар ошол балдар менен мындай тең тайлашканга кичине да жетпей калат да. Ошонусу менен суктандырат бул балдардын. Анан 3-4 тилде эркин сүйлөй алгандыгы бүтүрүүчүлөрдүн. Ошол себептен ал эми Орхон Инанды ошол системаны түзүп бергендиги бул Кыргызстан үчүн аябагандай эле чоң салым деп эсептейбиз да. Эми баягы материалдык жактан же финансылык жактан инвестиция болбосо дагы, бул ошо илим, билим багытындагы инвестиция катары эсептейт элем да. Бул эң чоң приоритет да, чындыгында илим, билим приоритет. Албетте, биздин азыркы учурубуз же болбосо алдыңкы келечекте эң негизгиси бул ошо акыл эстин инвестициясы баары бир алдыңкы орундарга, приоритеттерге чыгат деп ойлойм да. Орхон Инанды мырзанын жоголуп кетишине эми баягы так маалыматтар жок. Бирок ошондо да мындай геосаясий жактан карасак болобу? Россия бүгүнкү күндө кызыктар болуп турат бизге билим берүүгөчү, жана 44 мектепке билим берүү. Анан алар Россиянын программасы менен окутулуп атпайбы көп мектептердечи? Ошондон улам бир кызганыч мамиледе болушу мүмкүнбү? Ошондой эле расмий Анкаранын дагы бийлиги сүйүп турган жок. Ошол тиги Орхон Инанды негиздеген сапат билим берүү борборунун мындан аркы ошол дүйнөлүк атаандаштыкка билимдүү жаңы генерациядагы жаштарды тарбиялап чыгарганын. Эми ал канчалык баягы геосаясатта болгон күндө дагы улуту түрк болгону менен ал кыргыз жараны болуп эсептелинет. Канчалык деңгээлде баягы геосаясатка маанилүү болбосун, биз өзүбүздүн жараныбызды коргой билишибиз керек. Себеби дегенде өзүңүзгө деле маалым да, кээ бир учурларда башка мамлекетте кылмыш кылып, бирок
өзүнүн мамлекетине кирип кеткенден кийин баягы өзүбүздүн жаран деп дагы баягы берүү же бербөө жөнүндө дагы талаптар коюлат эмеспи. Ошол сыяктуу анан биздин эртеңки күнү башка дагы бир кыргыз жаранын жөн эле уурдап кетүү мындай болсо, бул албетте биздин баягы улуттук же болбосо мамлекеттик түзүлүшүбүзгө коркунуч туудурат деп ойлойм да. Анан жанагындай ошо өзүбүздүн илим билимге болгон инвестиция жүргүзгөн адамдар эгер Кыргызстанда өзүнүн корголушуна күмөн санаса, албетте алар дагы биздин мамлекетке келеби келбейби деген дагы ой жаралат. Бул эл аралык имиджибизге да жаман мегемен. Эл аралык имиджге дагы ошо неметиши мүмкүн да. Ал эми жанагы мен билбейт экенмин канчалык деңгээлде ал чындыгы бар, бирок жанагы Фейтуллах Гүлендин баягы террордук бир кандай десем, террордук бир организациянын катарлашып коюп койгону дагы мен үчүн бул Турциянын жеке маселеси да алча, анан бизге таасир этпеш керек да. Бирок биздин калп айтпасам келгенине бир 20 жылдын жүзү болду деп ойлойм да. Бул башында Себат 92-жылдан бери Себат деп келген, андан кийин Сапат деп атын өзгөрттү. Бирок биз ал тараптан билим алган адамдардан мындай эч кандай бир террордук деле эчтеке көрө элекпиз го. Тескерисинче дүйнөлүк атаандаштыкка так ошол окуу жайды бүткөндөр баягы имиджибизди көтөрүп келатат. Эми ал үчүн көп эле баягы үлгүлөр бар. Мен бала кезде өзүм чоңоюп өскөн жерде деле ошол мектепти бүткөн агаларыбыз бар болчу. Же болбосо тууган уруктун ичинде деле ал мектепти бүтүргөн, же болбосо бүтпөй калса дагы окуп кеткен тууган уруктар бар. Алардан мен мисалы үчүн жеке өзүм баягы жаран катары позициямды билгирсем, алардан мени мындай бийик адамдык сапаттагы үлгүнү гана көрө алам да. Мен ошолорго мындай түздөлгөнгө мындай бир үлгү катары жаран катары үлгү көрсөтө алчу адамдар деп ойлойм да. Биз буга да жол бербейбизби? Маселен, Орхон Инандын жоголушу менен бул биринчи этап деп коелу. Экинчи этабында ушул Сапат билим берүү борборун түп тамырынан жок кылуу саясатта уланышы мүмкүн да. Ошондой эле эл аралык баягы экстремисттик уюм катары таанылып калса, ошол эле биздин Сапат билим берүү борборунан билим алып чыккандын баарына чоң кесепет тиет да. Мамлекеттик кызматка жолотпоо, кодулоо, саясий куугунтуктар башталышы ыктымалбы? Эми ал анчалык деңгээлге барбайт деп ойлойм. Себеби дегенде, мисалы үчүн азыр коррупцияга менен толук күрөшөбүз деген саясат жүрүп атпайбы? Эми ошол коррупциясы жок мекемеде билим алып, же болбосо коррупциясы жок бир университетте билим алган адам эч качан коррупцияга барбайт да. Ал ошол коррупциялык системаларды көргөн эмес. Ошол системада ошол чөйрөдө көбүрөөк чоңойгон балдар ошол коррупцияга көбүрөөк аралашып, уядан эмнени көрсөң ычканда ошону аласың. Мектебинин бүтүрүүчүлөрү, же болбосо ошол эле Ататүрк Ала Тоо университети дейбизби, Манас университети, Аутса, ал мектеп окуу жайларында ошол бизди келечекте үмүттөндүрө турган жаштар өсүп чыгат деп ойлойбуз да. Моралдык сапаты башка. Моралдык сапаты башка, албетте. Жана ошондой эле дүйнө таанымы башка, же болбосо азыркы учурдун талабына ылайык келген кесипкөй жумушчулар деп айтсак болот да. Анан аларды кодулаганда, анда биз өзүбүз мисалы үчүн учурунда билим берүүгө уруксаат берип мамлекет болсокчу, анан кийин аларды кодулаган, бул жалпак тил менен айтканда Китай теткенге барабар болуп калат го дейм. Рахмат. Мамлекет ал жолго барбайт деп ишенем да. Рахмат Акжол мырза. Урматтуу бизди көрүүчүлөр, сиздерден сураныч, тилектештигиңиздерди билдирип, мындай пикирлер, мындай колдоолор арбын болсун десеңиздер, лайк басыңыздар жана башкаларга бөлүшүңүздөр. Уркеш ТВ каналына катталып коюуну да унутпаңыздар.